Кызыл туу Манас ордени эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер жана башка көптөгөн мамлекеттик сыйлыктар илимпоз окумуштуу Кусейин Карасаевка таандык. Тилекке каршы көпчүлүк жаш муун арасында залкар инсандын наамдары эмес, өзүнүн ким болгондугун билбегендер четтен чыгат. Ысык көл лицейинин эмгек жамааты уюштурган бул иш-чаранын максаты Кусейин Карасаевдин басып өткөн жолу менен окуучуларды тааныштыруу. Биздин бул улуу агартуучубуздун кылымга тете өмүр сүргөн ардактуу агабыздын өмүр жолу, анын илимий мурасы биздин балдар үчүн абдан кызык болуш керек. Демек, ушул темада бизде ар дайым лицейибизде метод бирикме алкагында болобу, сабактарда болобу, класстан тышкаркы иш-чараларда болобу, Кусейин Карасаевка арналган иш-чаралар, илимий семинарлар, конференциялар байма-бай өткөрүлүп турат. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучулар үчүн тегерек стол уюштурулуп, анда Кусейин Карасаевдин эмгек жолуна кеңири токтолушту. Кийинки сапар музей менен таанышуу болду. Музейде сакталып турган бардык баалуу буюм тайым, китептер, сүрөттөр тууралуу окуучулар кенен маалымат алышкан соң эстелигине Куран түшүрүлдү. Балдарыбызга Кусейин Карасаев атабыздын кыргыз тилине кошкон салымы, анан өзүнүн музейдеги өздүк бөлмөлөрүн, өздүк китептерин, котормочулукта болгон бардык иш-чараларын көргөзөлү деп келдик. Бул ысык көл жергесинен негизи чоң залкар адамдар чыккан. Биз да ошол максатта биздин да лицейдин окуучулары жакшы деңгээлде билим алып, ошо кыргыз элинин, жеринин керегине жарай турган жигиттерден болот деп ишенебиз. Ал эми ысымы ыйгарылып, канча жылдан бери Карасаевдин атын алып жүргөн лицейдин окуучулары үчүн бул иш-чара жакшы натыйжа бере алды көрүнөт. Анткени буга чейин ушул жакта окуп туруп, Кусейин Карасаевдин ким экендигин билишпегендигин окуучулар жашырышкан жок. Кыргыз тил жумалы болчу биздин лицейибизде. Ошо лицей кыргыз тил жумалына карата биз ушу Кусейин Карасаевдин музейине келип таанышып, эжелер салып келген. Бул киши боюнча мен мурун өтө деле көп нерсе билчү эмесмин. Бүгүн музейине келип аябай таң калдым. Ушу агайыбыз аябай кыргыз тилине көптөгөн чоң салымдарды кошуптур. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүн белгилөө, эне тилден кадыр баркын көтөрүү, анын конституциялык беделин жогорулатуу максатында облус аймагында көп сандаган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Данагүл Алиева, Алтынбек Исаев, Жоламан Дүйшөнбеков, Ысык көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.